Кутманду кешіңіздер менен эфирден Орнюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чалышта. Жалал-Абадта нефти базадан өрт чыкты. Ош облусунун аймагында катуу шамал оңдогон үйлөрдүн чатырын учурду. Экс-мэрлердин соту эркинен ажыратуу жазасы Албек Ибраимовго гана берилди. Бишкек мэриясы жаңы жылдык салют аттыруудан баш тартпайт. Коомчулуктагы сын-пикирлерге карабай 31-декабрь күнү салтка айланган салют таратылат. Араван районунда заманбап мал союучу жайы пайдаланууга берилди. Бүгүн Жалал-Абад шаарында Шырматов көчөсүндө жайгашкан нефти базадан чыккан өрт саат 16:34 чектөөгө алынып, саат 16:52 толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жана каза болгондор жок. Кечээ Ош облусунун Чоң-Алай районунда катуу шамал болуп, оңдогон турак жайлардын чатырын учуруп кетти. Бул кабарды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ Чоң-Алай районунун Кашка-Суу жана Чоң-Алай айыл аймактарында саат 9:30 чамасында болжол менен ылдамдыгы секундасына 22-28 метрге жеткен шамал катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чоң-Алай райондук бөлүмүнүн башчысы жана жарандык коргонуудан комиссия түзүлүп, күч жана каражаттар тартылган. Ал эми облустун Алай районунда 22-декабрь күнү саат 11:00 чамасында Талды-Суу жана Сары-Таш айыл аймактарында болжол менен ылдамдыгы секундасына 22-24 метрге жеткен шамал катталган. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан жалпы чыгымды тактоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 17-декабрь күнү Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнөн качып кеткен кылмышка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлады. Маалыматка караганда, издөө иштеринин жыйынтыгында 30 жаштагы кылмышка шектүү жаран Бишкек шаарында кармалган. Ал ден соолугуна байланыштуу Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылып, милиция кызматкерлеринин кайтаруусуна карабай качып кеткен болчу. Ал баш сөөгүнөн операция болуп, башы таңылуу бойдон качкан. Окуядан улам 2 милиция кызматкеринин үстүнөн иликтөө иштери башталган. Шектүү из жашырган күнү Ош шаарынын аймагында сирена операциясы киргизилген болчу. Милиция билдиргендей, шектүү жаран Оштун тургунун бычак менен коркутуп, 25 000 сомдук зер буюмдарын, ошондой эле 10 000 сом акчасын карактап алган. Мамлекеттик чек-ара кызматы Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекетинде дээрлик 2 миллион сомдук аткезчилик жүк кармалганын билдирди. 23-декабрда таратылган кабарга ылайык, тийиштүү документтери жок Казакстандан Кыргызстанга өткөрүлүп жатканда колго түшкөн. Volvo жүк унаасындагы товарлардын арасында дары-дармек, сагыз жана парфюм каражаттар болгон. Айдоочу көрсөткөн документте машинеде сантехника буюмдары бар экени жазылган. Жүктүн жалпы суммасы 2 миллион сомго жакын деп эсептелип, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Жүктүн ээси жана жарандыгы жөнүндө маалымат бериле элек, эки мамлекеттин ортосунда 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Албек Ибраимовго жана Кубанычбек Колматовго өкүм чыгып, судья Кубанычбек Касымбеков аны окуп берди. Ибраимов 15 жылга кесилди. Колматовго 5 миллион сом айып салынып, абактан бошотулду. Кубанычбек Колматов менен Албек Ибраимов ушул күнү акыркы сөзүн сүйлөп, кылмыш иштерди куруу доомат деп мүнөздөшкөн. Колматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Колматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терүүгө абагында отурган. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын мамиледе болгону үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып кетишет.
Бишкек мэриясы жаңы жылдык салют аттыруудан баш тартпайт. Бул туурасында кала башчысы Азиз Суракматовдун кеңешчиси Гуля Алмамбетова билдирди. Айтымында коомчулуктагы сын пикирге карабастан 31-декабрда Ала Тоо аянтында концерттик программадан кийин салтка айланган салют таратылат. Ал үчүн былтыр эле тендер жарыяланып, акча бөлүнүп калган. Эгерде жардыргыч заттар аттырбай калса же тендерден баш тартылса, мэрия кызматкерлери сот жообуна тартылып калышы ыктымал. Белгилей кетсек, социалдык тармактардын колдонуучулары мэриянын абанын булганы үчүн эске албай 600 000 сомдон ашык акчага салют сатып алгандан нараазычылык билдирип чыгышкан. 31-декабрда Бишкек мэриясы жаңы жылдык программанын алкагында Ала Тоо аянтында дээрлик 6 мүнөттөн ашык тынымсыз салют аттырат. Кала башчысы Азиз Суракматовдун кеңешчиси Гуля Алмамбетованын маалыматына алайык, сапаттуу салюттар менен камсыз кылуу камылгасы былтыр эле көрүлүп баштап, тендер жарыяланып, ага ылайык салюттар сатылып алынып калган. Салюттун акчасы 683 000 сом болду. 6 мүнөттүк салют болот. Ошол тендерди жарыялап атканда бул жанагы уу заттары сертификациядан өткөн салют деп биз ошол тендерге караттырып бергенбиз. Ошондуктан быйыл Кытай компаниясы эмес, Россиялык компания утуп алды. Алар ошол милдетин алып жатышат. Бир нече мүнөттөн кийин эле таркап кетет деп. Анткени бул баягы петарда менен салюттун айырмасы бар. Ошону шаар тургундары кичине түшүнүш керек. 6 мүнөттө 683 000 сомду асманга сапырган мэриянын бул кадамы коомчулук тарабынан кескин сынга кабылды. Айрым социалдык тармактын колдонуучулары шаар тургундары кала башчылыгынан жаңы жылды жардыргыч заттарсыз тосууга чакырууда. Биз буга чейин салют аттырчубуз, бирок акыркы учурларда экологиянын бузулушуна байланыштуу аттырбайбыз. Жана ошондой эле башкаларга дагы ушул нерсени маалыматты айтып жатабыз. 31 площадьта салют аттырган жатышпайбы? Ага кандай дейсиңер? Ага эми бул элдин маанайы көңүлү үчүн кандайдыр бир деңгээлде оң эле карайбыз. Ал эми ошол эле жаатта терс да карайбыз. Ал деген экологиянын бузулушуна жана ошондой эле биздин абанын бузулушуна терс таасирин тийгизип жатат. Мурда жаңы чыкканда бир аябай болуп кетти эле го, эми азыр салюттун кереги жок. Мен бир 5-6 жыл болуп калды го, 5-6 жыл болуп калды го. Балдар чоңоюп калгандан кийин аттырбай деле калыптыр. Бул площадьта 31-декабрда салют аттырат го. Чоң. Ошого кандай карайсыз? Эми алар өздөрү билишет да, эми аттырабыз, аттырышат. Эми элгедерге кандай зыяны бар? Эл да көп болот бул жерде. Биз келбейбиз мисалы үчүн. 31-декабрда бул площадьта чоң салют аттырат го. Мэрия ошого кандай карайсыз? Эми алга коргон акчага мындай башка нерсе деле кылып койсо болот да, мамлекетчи. Эми ал эмне бир күндүк нерсе үчүн. Эми азыр мурун аттырчубуз биз үйдөн. Эми азыр андайга көп эле жерде неме болуп калды го. Азыр шаарда билесиз. Тыюу салынып баратат. Негизинен бул салют аттыруу же болбосо жаңы жыл тосуу бул биздин кичинекей кездеги эле майрамдарыбыз да. Бирок азыркы учурда албетте аба ырайы, экология бузулуп жаткандыктан биз ал нерсени мындай чектөө койсок аябагандай жакшы болмок да. Площадьта Бишкекте салют аттырган кандай карайсыз? Албетте бул элдин маанайы үчүн ошол мэрия уюштуруп жатат да. Бирок элдин маанайы деп эле биз экологияны бузбашыбыз керек да негизиненчи. Анткени менен мэрия салют аттыруудан баш тартпай турганын билдирди. Азыр биз баш тартпайбыз. Анткени биз мыйзам чегинде бюджет кодекс деп коет. Ар бир жылы кодекс бекилет. Ошол кодексти биз аткарыш керек. 683 000 сом же ар эмес же бир эмес бирөөнүн мойнуна түшөт дагы, анан кийин ал түрмөгө камалат. Бизге андай багытта эмеспиз, мыйзам чегинде иштеп жатабыз. Анан кийин маанайды түзгөн салютту шаар тургундардан Кыргызстандыктын баарына белгилүү салют болот, анткени түз эфир болот. Биз алардан салютту урдай албайбыз. Бишкек шаарын каптаган кара түтүн азыркы күндүн актуалдуу көйгөйү болууда. Абанын булганыч болуп жатканы жөнүндө талкуулар басылбай жатканда, мэриянын салют аттырабыз дегени акылга сыйбайт дешет адистер. Зыяндары да бар теңиречи. Мисалы, бир салют атылса, мисалы, көп таасир бербеши мүмкүн да. Жалпы жолунан элдин баары аттырганда таасир берет эле. Булар былтыр коюп койгонбуз, ошон үчүн аттырабыз деп атат да. Негизи бирок мэрия аттырса, бул элдин баарына жана үлгү катары элдин баары аттырат да бир чекесичи. Эгерде мисалы мамлекеттик муниципалдык
ишканалар, органдар андай нерсе кылбай башкаларды үгүттөсө анда эл да токтолот го дейм да. Анан мен ойлоп атам буларды уже жана поставка болуп калган болуш керек да, жанагы тендери бүтүп, салюттардын баарын алып келип салган болуш керек да. Ошон үчүн алып колдонбой калабызбы деген позицияга чыгып калды го дейм да. Калып калса чынында эчтеке деле болбойт. Мисалы акчасы төлөндү, салюту алынды, анан кийин саясий чечим кабыл алып, ошого байланыштуу элди үгүттөө максатында ошо салют атардан баш тарттык десе деле болот да. Бишкектеги смог маселеси коомчулук тарабынан байма-бай көтөрүлүп, буга кайдыгер карабаган жарандар өкмөттүн реакция кылышын талап кылып, тынчтык акциясын дагы өткөрүшкөн. Бир катар парламент депутаттары болсо, аткаруу бийлиги кескин чараларды көрбөсө, өкмөттүн отставкасын талап кыла тургандарын айтып чыгышкан. Тилекке каршы бул маселе, смог маселеси мына даже бир жылдын ичинде чечиле турган маселе эмес го дейм да. Муну ошол бүт комплекстүү иш-чараларды карасак, анын баарын тең өзүнүн мөөнөтү менен бирок так аткарууга милдеттүү да биз. Анткени ошол эле машиналарды элестетип көрсөңөр, мына канча деген машина бар Бишкекте эле. Бул албетте социалдык дагы маселени караш керек. Дизелди же дагы кандайдыр бир күйүүчү майларды арзаныраак тыюу салып койсок, кандай кесепети болот дегенде. Ошондуктан тилекке каршы бир күндө чечилбейт, но комплекстүү иш-чараларды кандай керек экенин каралып атат. Болбосо келип кайра смогду элге оодурасыңар. Ал машина боюнча машинелер үчүн 80% ошолор үчүн смог болуп атат. Андай эмес. 80% ал смог ТЭЦ үчүн болуп атат. ТЭЦке чейин машиналардын саны ошондой эле болчу. Ош шаарын карап көрүңүз, Москва шаарын карап көрүңүз. Алыска кетпей эле койлу. Ал жерде деле машиналардын саны көп, бирок ал жерде смог жок. Эгерде ушундай дальше игнор кыла турган болсоңуздар, мен өкмөт кетсин деген маселени көтөрөм андачы. Айта кетсек, эл аралык уюмдардын изилдөөсү боюнча Бишкек абасы булганган шаарлардын сап башында турат. Буга карабастан бийлик келерки жылдын бюджетинен буга бир дагы сом бөлгөн жок. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Кыргыз-Тажик чегарасында 18 декабрда болгон чырда жабыркагандардын абалы дурус экенин Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жараат алгандардын бири Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна которулган. Бүгүн ага операция жасалат. Абалы салыштырмалуу жакшы. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чегарада чыккан жаңжалда Ички иштер министрлигинин ички аскеринин бири кызматкерине жана Баткенден Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана бир жайкын тургун ар кандай жарааттар менен ооруканага түшкөн. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирген. Чыр тажик жарандары такталбаган аймакта курулуш жүргүзүп жатканынан улам тутанганы айтылган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде курулуш иштери токтотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын сентябрь айында Кыргыз-Тажик чегарасындагы чыр чатакта курман болгон мамлекеттик чегара кызматынын аскер кызматкери Равшан Муминовдун жубайын кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараты маалымат кызматы билдирди. Президент курман болгон аскер кызматкеринин жубайы Мухайы Муминовага терең кайгыруу менен көңүл айтып, Равшан Муминов мекенчегин коргоо учурунда өз өмүрүн берип, баатырдык кылганын белгиледи. Мамлекет башчысы аскердик милдетин аткарууда көрсөткөн эрдиги жана тайманбастыгы үчүн Равшан Муминов курман болгондон кийин эрдик медали менен сыйланганын белгиледи. Ал Равшан Муминовдун эрдиги мекенге чын ниет менен кызмат кылуунун жана чыныгы патриотизмдин үлгүсү экенин баса белгиледи. Мамлекеттик сыйлык аскер кызматкеринин жубайы Мухайя Муминовага тапшырылды. Президент курман болгон аскер кызматкеринин үй бүлөсүнө тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан зарыл болгон колдоо көрсөтүлүп турарын белгиледи. Өкмөт тарабынан Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө турак жай алуу үчүн 2 миллион сом бөлүнгөн. 2019 жылдын 21 декабрь күнү 78 жаш курагында СССРдин эл артисти легендарлуу парламенттин депутаты, кыргыз кино кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири, кыргыз кино өнөрүнүн залкар устаты, даңазалуу кинорежиссеру Болот Шамшиев дүйнөдөн кайтты. Бул күнү кыргыз эли дүйнөнү ийине көтөрүп турган залкарлардын бири болгон таланттуу уулу Болот Шамшиевден ажырады. Бул күнү кыргыз эли кыргыз кино искусствосунун акыркы магиканынан айрылды. Тирүүлүктүн жаркырап күйгөн бир шамы өчтү. Кыргыз улуттук маданияты жана кино искусствосу оорду толгус оор жоготууга учурады.
коомдогу нарк насилди улутты улут кылган асыл дөөлөттөрдү калыптандырган, муундан муунга өткөргөн биздин аң сезимибизде ал баалуулуктарды бекемдеген инсандары сейрек кездешет. Болот Шамшиев мына ушундай сейрек кездешкен улуу талант эле. Ар бир тасмасы классикага айланып калса дагы, ал өзү бул ийгиликтерине эч качан төш какпаган, ички маданияты терең инсан болчу. Болот Шамшиевдин жараткан тасмалары легендага айланып урпактарга үлгү болот. Анын көөнөрбөс тасмалары дагы нечен жылдары кыргыз улутунун жүзү катары далай өлкөнү кыдырат. Буга жакында эле Рио де Жанейрода өткөн Олимп оюндарында ар кайсы өлкөлөрдүн мыкты деген фильмдери көрсөтүлүп, анын ичинде Болот Шамшиевдин Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасы коюлганы далил болот. Бул анын чыгармалары эч качан өлбөй турганын билдирет. Болот Шамшиев кылымдарды карыткан кыргыз элинин татыктуу уулу жаратман инсаны. Ал белгилүү режиссер гана эмес, улуттук оюндарды жайылтууга чоң күч жумшаган, Көкбөрү оюнунун биринчи эрежелерин иштеп чыккан мекендин мекенчил уулу эле. Ал өзүнүн байсалдуу өмүр жолунда кыргыз эли кылымдарга сыймыктангыдай көөнөргүс мурас калтырды. Залкар инсандын чыгармалары ар дайым мекенди сүйүүгө, жаратмандыкка жана бийик адамгерчиликке чакырып, элибиздин жүрөгүндө жашай берет. Маркумдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Ушул кайгылуу оор мезгилде биз баардыгыбыз сиздер менен биргебиз. Болот агабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Исмаил Исаков, Курманбек Осмонов, Бекболот Талгарбеков, Бөдөш Мамырова, Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова, Ахматбек Гелдибеков, Элмурза Сатыбалдиев, Камчыбек Ташиев, Улукбек Ормонов, Нариман Төлеев, Кудайберген Базарбаев, Марат Кайыпов, Жаныбек Бекназаров, Иман Кочкорбаев, Кубанычбек Кадыров, Равшан Сабиров, Медербек Сатыев. Кезек четелдик кабарларда Индияда полиция менен кагылышта 23 адам набут болду. Ауганстанда Ашраф Гани дагы 1 мүнөткө президент болуп калды. Ал эми Казакстан өлүм жазасынан баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңирээк. Жарандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы митингге чыккан эл менен полициянын кагылышуусунан Уттар-Прадеш провинциясында 9 адам каза болду. Бул маалыматты полициянын өкүлү Правин Кумар тастыктады. Анын айтымында набут болгондордун көпчүлүгү жаштар. Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акциялары аталган мыйзам кабыл алынган 11 декабрдан бери бир нече шаарларда уланып жатат. Жалпысынан бул аралыкта полиция менен кагылыштан 23 адам набут болгону кабарланды. Жарандык жөнүндө мыйзамга ылайык Ауганстандан, Бангладештен жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилет. Нааразылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектейт деп эсептейт. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Ауганстандын шайлоо комиссиясынын чечими менен Ашраф Гани экинчи мөөнөткө мамлекет башчысы болду. 22 декабрда Кабулда көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Хава Алам Нуристани бул тууралуу журналисттерге билдирди. Анын айтымында Гани президенттик шайлоодо башка атаандаштарынан озуп чыккан. Ал эми анын негизги атаандашы Абдулла добуштардын 39,5% алган. Абдулла ноябрь айында өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыккан. Декабрда буга макулдугун берген. 28 сентябрда Ауганстанда президенттик шайлоо өткөн. Добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу, бюллетендерди эсептөөгө байланыштуу сындардан улам бир нече жолу жылдырылган. Гонконг провинциясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулары Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулман азчылыктары куугунтукталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бейжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразылык акциялары уланып келатат. Айрым демонстранттар Шинжаңдагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундуктар жок экенин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган. Лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келатат. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Мындай мыйзамды өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев кабыл алды. 2003 жылдан бери өлүм жазасына мораторий киргизилгени менен бирок толугу менен баш тарта элек болчу. Учурда Казакстандагы эң оор жаза өмүр бою эркинен ажыратуу болуп саналып калды. Көз карандысыздык айы болгондон бери Казакстанда 536 жолу өлүм жазасына тартылган учурлар катталган.
Араван районында заманбап мал союучу жай ачылды. Евросоюздун талабына ылайык мал союучу жай күнүнө 10 000 тонна эт өндүрүүгө ылайыктуу. Бул жумуштар өлкө башчынын буйругуна ылайык аткарылууда. Жаңы салынган мал союучу жайга 20га жакын жумушчу орун түзүлдү. Эми мындан ары сырткы этти экспорттоого чоң мүмкүнчүлүк бар. Заман талабына ылайык мал союучу жай Ош облусунун аймагында алгачкылардан болуп салынды. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул чогулгандар Араван районунун тургундары. Район эле бүгүн заманбап мал союучу жайдын ачылуу аземине келишкен. Бул убакка чейин жергиликтүү тургундарды таза эт менен камсыз кылуу түйшүк жаратып келген болсо, бүгүндөн тарта атайын заманбап жайда мал союуга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сүттүрдө келген мал үгө менен келет. Справкасы менен келиш керек. Справкасы менен келет. Мен ойлойм, мында азыркы бүгүнкү ошол мамлекеттин мыйзамдын талабы. Эми ундан кийин ошол талаптын негизинде иштесек, биздин бүгүнкү союлган малдар сыртка чыгып, Евразестин тармагында сыртка чыгып, жакшы бааларда сатылат деген, эттер сатылат деген ойдобуз. Бул убакка чейин Араван районунда 3 мал союучу жай болгон, бирок алардын баары толук талапка жооп бербей келген. Эми этти сыртка экспорттоо үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Заманбап мал союучу жай облустун аймагында биринчи жолу ачылган болсо, мындан ары да башка райондордо эт өндүрүү жайын куруу максатталууда. Оборудованиялар негизги оборудованиялар бардыгы нержавейкеден, өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр нержавейкеден кетет. Андан кийин бардык ошол союлган жердеги санитардык, ветеринардык талаптар, таза зона, анан кийин грязный зона деп коет, кир зона. Ошол экөө бирикпей турган талаптар, чоң талаптар бар да. Бул мындай убойнук мал союучу жайлар Ош областында, область боюнча азыр биринчи ачылып атат. Азырда Кара Суу районунда, Ноокат районунда курулуш иштери башталып, бүтөргө жакындап калгандары бар да. Талаптарга ылайык келген мал союучу жайды курууну жеке ишкерлер колго алган. Имаратты курууга жана заманбап аппараттарды орнотууга жалпысынан 23 миллион сом акча каражат сарпталган. Мал сойгон жумушчулар үчүн ысык суу, муздак суу жана ошондой эле ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул жерде буюрса жаңы жумуш орундары түзүлөт. Этти чет өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жөнүндө эми изилдеп жаңы клиенттерди тапкан аракет кылабыз. Оборудованиялар бардыгы Россия Федерациясынын Казан шаарынан алып келтирилди. Өздөрүнүн адиси келип, биз менен чогуу куруп, көрсөтүп, иштетип берип кетти. Эскерте кетсек, облустун аймагында бул мал союучу жай алгачкылардан. Бул убакка чейин Евросоюздун талаптарына ылайык келген мал союучу жай Ош шаарында ачылган болчу. Даткашабдан Адилет Нушанбаев, Нурньюс. Ар бир жыл соңунда артка сереп салып, аткарылган иштерди таразалап, жетишкендиктерди баалап, келтирилген кемчиликтерди эске алуу салтка айланган көрүнүш. Ал эми жаңы жылды жаңы дем, жаңыча иш аракеттер менен тосуубуз абзел. Өлкөдөгү алдыңкы басмалардын бири болгон Жетиген журналы ар тараптуу тармактагы жарандарыбызга жыл мыктылары наамын ыйгарды. Анын негизинде Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы Ахматбек Келдебеков жылдын мыкты мекенчил инсаны сыйлыгына ээ болду. Ал эми спорт тармагында коомдук жана саясий ишмер Элмурза Сатыбалдиев жетектеген футбол федерациясы мыкты деген сыйлыкка татыды. Эски жыл соңуна чыгып, жаңы жыл келер алдында өлкөнүн ар кайсы тармактарындагы мыкты инсандар аныкталып келет. Мында мамлекеттик эмес бир катар маалымат каражаттары, гезит жана журналдар тарабынан көзгө басар деп таанылгандарды сыйлоо салтанаты өтөт. Алардын бири Жетиген журналы тарабынан уюштурулду. Аталган басылма Жогорку Кеңештеги депутаттары, саясатчылар, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, маданият кызматкерлери, спорт чеберлери, ишкерлер, айыл өкмөтү жана башка 20дан ашык номинация боюнча мыктыларды аныктап, сыйлыктарды тапшырды. Жетиген журналы тарабынан берилген алдыңкы номинация жылдын даанышман наамы Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Исмаил Исаковго ыйгарылды. Жылдын даанышманы аттуу сыйлык менен мамлекеттик ишмер генерал-лейтенант Исмаил Исаков сыйланат. Чоң рахмат. Биздин анча мектебибизди баалап берип атканыңарга, ден соолук, ийгилик, баарыңыздарга жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылда Кыргызстанга жакшы жаңылыктар алып келсин, өлкөбүз өнүгүп өссүн.
ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Чоң рахмат баарыңарга. Журнал тарабынан берилген дагы бир жогорку сыйлык жылдын мыкты мекенчил инсаны наамы болду. Ага жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы, коомдук жана саясий ишмер Ахматбек Гелдибеков татыды. Кийинки сыйлык жылдын мыкты мекенчил атуулу. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы, коомдук жана саясий ишмер Ахматбек Гелдибеков сыйланат. Мен үчүн чоң сыймык кыргыз эл баатырдын колунан. Кыргыз эл баатыр алып атканда экинчи. Кыргыз элине түптөлүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө чоң эмгегин коскон премьер-министр болуш деген Апаз Жумагуловдун алып атканы. Генерал-лейтенант Исмаил Сагыш агамдын ушул мен ушулар менен чогуу алып атканыма аябай сыймыктанам. Андан тышкары Кыргызга эмгеги сиңген жаш десе жаш, сайкал десе сайкал улуу инсандар отурат. Ушулар менен чогуу алганына сыймыктанам. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан бар болуңуздар. Кыргыз мамлекетибиз Кудай буйруса эмдиги жылы жакшы нерселерге, жакшы көрсөтүшкө, жакшылыкка жетсин. Рахмат сизге. Жетиген журналы мыкты депутат айым деп Аида Касмалиеваны, жылдын мыкты министри деп эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровду тааныган. Ал эми жылдын мыкты спорт федерациясынын наамы Кыргызстандын футбол федерациясына ыйгарылды. Жылдын мыкты спорт федерациясы Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы президенти Элмурза Сатыбалдиев. Кыргыздын волейболун спорт тармагынын федерациясынын жетекчиси катары ар бир үй бүлөгө каалайт элем, Кыргызстаныма каалайт элем, маданият менен спортту сүйгүлө. Маданият менен спорт бул Кыргыздын желегин көтөрөт, Кыргыздын намысын коргойт. Салтка айланган бул иш-чарадагы мыктылар Жетиген журналы тарабынан жүргүзгөн сурамжылоо боюнча аныкталган. Ал эми салтанат концерттик программа менен коштолду. Канбек Темиров, Равшан Точиев, Нур-Ньюс, Бишкек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеры өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сотковой кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.